Саламатсыздарбы студенттер? Маанайыңар жакшыбы? Анда сабагыбызды баштаардын алдында өзүбүзгө жагымдуу маанай түзүп алалы. Жагымдуу маанайды жаз жыттанган гүлдөр менен түзөбүз. Азыр силерге суроо берип көрөйүнчү. Азыр кайсы мезгил? Туура айтасыңар. Азыр жаз мезгили. Жаз мезгили келгенде жаратылыш жашыл түскө бөлөнүп, гүлдөр гүлдөп, кооздукту жаратат эмеспи? Анда бүгүн биз силер менен пейзаж темасын өтөбүз. Тема пейзаж. Планда пейзаж өнөрү жөнүндө түшүнүп, түстөрдүн жашоо турмушубуздагы орду жана мааниси, түстөрдү салыштыруу, жазгы, пейзаж. Пейзаж кайсы бир жердин көрүнүшү, сүрөтү, живопись менен графиканын негизги предмети, көркөм искусство жанры. Түстөрдү айкалыштыра алууну баары эле биле бербейт. Кайсы өңдөр бири-бири менен туура айкалышаарын төмөндөгү маалыматтан билип алсаңыздар болот. Бири-бирине айкалышпаган түстөр. Түстөр боюнча да билип алдыңыздар. Эми кийинки сүрөт тартуу этабына да жетип келдик. Жазгы пейзаж. Альбом бетине дарактын сүрөтүн түшүрүп да алдык. Андан соң майлуу гуашты пайдаланабыз. Анын ак түсүн кыл калемдин негизинде жардамында боеп, жукартып, дагы беребиз ак түстү. Жука калың жерлерин оңдоп, тегиз тартылган сүрөт кооз көрүнөт. Андыктан боеоонун эрежесин да туура колдонуңуздар. Эми көк түстү беребиз. Кыл калемдин жардамы менен көк түстү дагы жука, калың кылып жайып боеп алабыз. Баарыбыз боеп жатабызбы? Жердин бетине түс берүүдөн мурда жашыл, кызгылт сары, гүлөң түстөрдү колдонуп, аларды дагы кыл калемдин жардамы менен аралаштырып, жердин жүзүнө түс беребиз. Биз сүрөт тартууда жарык, жерди тандап алуубуз шарт. Сүрөт тартууда кыл калем, калемсап колдонулат. Баарыбыз билебиз аны. Мына жердин бетине түс да пайда болду. Андан кийин өзүбүз колдонгон губканы ак түстө
пайдалануу менен асманда булуттарды тартабыз. Булуттар кандай сонун, кыздар? Булут ак болуп, асман көк болуп турса, анда күндүн ачык экени адамдарга жакшы маанай тартуулайт. Биз жана дарактын сөлөкөтүн түшүрүп, үстүнөн ак боекту бергенден кийин аны карасак, сөлөкөтү даана көрүнүп турат. Аны кара түс менен үстүнөн тартып, кайра дарактын үстүн чыгарып алабыз. Шактарын карагыла кыздар, көрүнүп атабы барыңарга эле? Бутактарын, анакей дарактын бутактарын да кара түс менен чыгарып алдык. Эми аларга жалбырактарды же гүлдөрүн пайда кылууда кызыл, ак түстөрдү берип, кыл калем менен аралаштырып боёйбуз. Даракта сулуулук пайда боло баштады, кыздар? Бул жерде да калың берген жерине калың, жукарткан жерин жукартып тартабыз. Дарак ооз болду. Биз кадимки колдонгон укачистканы көрүп турасыңарбы? Ошол укачистка менен ак түстөрдү дарактын бетине түшүрөбүз, боёйбуз. Көрүнүп атабыздар? Боyoonун эрежесин үйрөнгөнбүз баарыбыз. Бул жерде пейзаждын сулуулугу көрүнүп турганын байкадыңарбы? Студенттер, сүрөт тартууда көпчүлүк адамдарда ыр жазуу, сүрөт тартуу таланты келет. Силерге ошондой таланттар келеби? Мына тартып жатабыз кыздар. Анын шактарын
көрүнүп турат. Ошол шактарын кара түс менен калыбына келтирип, даанараак кылып, дагы кошумча түс берип боёп алабыз. Даракка күрөң, ак түстөрдү кошумча кылып, үстүнөн бутагына боёйбуз. Ак түстөрдүн кошулмасы кошулуп боёлуп атат кыздар. Көрүп жатабызбы? Сүрөтүбүз даяр болоюн деп калды. Биздин Кыргызстаныбызда эмне көп? Тоолор көп. Бийик тоолорубузду сүрөткө түшүрбөсөк болбойбузбу? Анда бийик тоолорубузга көк түстүн жардамы менен боёп тартып алабыз. Кайрадан жашыл түстөрдү беребиз. Бул жерде түстөрдү айкалыштыруунун жардамын тийгенин байкадыңарбы? Ак түстөрдү беребиз. Чокусунда ак мөңгүлөр турат. Мына тообуз да даяр болду. Кыл калем менен сары түстүн жардамы менен сүрөттү тартабыз. Жердин бетине чөптөрдү пайда кылабыз. Чөптөрдүн түстөрү кандай түстөр? Жашыл, сары. Ушул түстөрдү пайдаланууну билип боёйбуз. Дарактын баары бүтөлүк. Кайра эле кара түстү дагы колдонуп, дарактын тамыр жагына десек дагы болот, ошол жагы кара түстү беребиз. Буга чейин биз сүрөт тартууда көлөкө түшүрүүсүн дагы билгенбиз. Бул жерге дарактын көлөкөсү дагы түштү. Көлөкөсүн түшүргөндү байкадыңарбы? Мына сүрөттү тартып аягына чыктым. Тартып бүтсөңөр жакшы. Эгер толук тартып бүтө элек болсоңор, жазгы пейзажды үйдөн сүрөтүн тартып, ишин аягына чыгарып келесиздер. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.